Бүгүнкү күндөн тарта эгерде жарандын дене табы 38 градустан көтөрүлсө, пневмониянын белгилери болсо, ал ПЧР тестинин жыйынтыгын күтпөстөн атайын даярдалган ооруканага кабыл алынат. Ошондой эле бир катар медициналык мекемелерде кырдаалга байланыштуу коронавирус менен ооруган бейтаптарга кошумча орундар ачылгандыгын Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ошол жерден керектүү болгон учурда лабораториялык тастыктоолорду жүргүзүп, ошол жерден карап алабыз. Мына карап өзүбүз текшерип алабыз. Бүгүнкү күндө ошо жетиштүү санда койкалар ачылган. Тилекке каршы Кыргызстанда коронавирустан каза болгон жарандардын саны 50-гө жетти. Акыркы суткада 3 бейтап илдеттин кесепетинен көз жумду. Дарылоо процесси деген ошо жыйынтык бербей, күндөн күнгө ал акыбалы да начарлап, ошол болгон дарылоого карабастан, реанимацияга карабастан бул оору прогресс болгон. Ошентип ошол бардык иш-чарага карабастан ошол бул бейтаптагы каза болуп калды. Ошентип Саламаттык сактоо министрлиги дагы жакындарына, туугандарына дагы ошол терең кайгыруу менен биз да көңүл айтабыз. Ошол эле 24 сааттын ичинде 269 жаңы учур катталып, республика боюнча коронавируска кабылган жарандардын саны 5000ден ашты. Жаңы аныкталган оорулуулардын 100дөн ашыгы кайрадан эле баш калаадан. Акыркы суткада жаңы илдетти жуктуруп алгандар: Бишкек шаары 138, Чүй облусу 43, Жалал Абад облусу 26, Ош шаары 23, Ысык Көл облусу 16, Талас облусу 9, Ош облусу 6, Нарын облусу 4, Баткен облусу 4. 43% бүгүнкү табылгандардын ичинде деген ошо COVID-19дун белгилери бар. Ошол эле учурда 150 учурунда бул 56,9%-інде бул оорунун белгилери деген байкалган жок. Ошон үчүн бул жанакындай бессимптомный формада деп булардын баары үйгө калтырылып, үй шартында бүгүнкү күндө медициналык көзөмөлгө алынып отурган убактысы. Акыркы суткада 2700дөн ашык анализге изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында 52 бейтаптын кайталанып алынган анализдери таза чыкты. Муну менен Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктуруунун жалпы саны 5017ге жетти. Анын 2294 айыкса, оорунун белгиси жеңил 1957 адам үй карантининде дарыланып, ооруканада 716 бейтап бар. Анын ичинен абалы өтө оор делген 26 жаран жандандыруучу бөлүмдөргө жаткырылса, тилекке каршы илдеттин кесепетинен каза болгондордун саны 50ге жетти. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү жарандар өзүн өзү дарылап, ооруканага абалы коркунуч жарата баштаганда кайрылып жаткандыгын айтат. Алсак акыркы суткада коронавирустан көз жумган 3 тең 2 тараптуу пневмония менен медициналык мекемелерге жеткирилген. Ошондуктан дарыгерлер курч респиратордук вирустук инфекциялардын белгилери байкалган учурда жарандарды үй бүлөлүк медицина борборлоруна, ишеним телефонуна чалып, абалы начарлап кетсе тез жардам кызматына кайрылууга чакырышат. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.